Каркастары темирден куралып, кайра жыйналуучу бул балаты Ош шаардык аянтын 3 жылдан бери жаңы жылга жакын кооздоп келет. Жергиликтүү бийлик жасалгалоо үчүн чыгымдарды азайтуу үчүн бул кадамга барган. Анткени ага чейин жыл сайын миллиондогон каражат коротулуп, жылда балатыны жаңы сатып алчу. Бул жылы аянтка майрамдык атмосфера түзүү үчүн шаар бийлиги миллионго жетпеген каражат бөлгөн. Буга кеткен чыгым боюнча Ош шаардык маданият башкармалыгы тарабынан ошо тендер өткөрүлүп туруп 700 миңге жакын суммага жасалгылоо иштер жүрүп атат. Азыр бир эле бул борбордук аянткана жасалгылоо иштер жүрбөйт. Наваи жана Абдыкадырова көчөсүндөгү эки көпүрө дагы жаңы жылдык жасалгылоо болот да. Анткени менен быйылкы өлкөдөгү кырдаалды бюджеттин тартыштыгын эске алып, коомчулукта Ош шаардык мэриясын жаңы жылга чыгым кылганын сындагандар да жок эмес. Бул боюнча мэрия өкүлү мындайча жооп берди. Эми коомчулукта азыр ар кандай пикирлер айтылып атат. Ушул пандемия шартында экономикалык кризиске карабай ушундай өткөрүп атат деген маселелер бар. Бирок жылдагыдай миллиондон ашык сумма кетпейт. Ошентсе да ошо көпчүлүк дагы мына чын айтканда жаңы жылды тоскусу келгендер бар да. Ошолорду мына элдин дагы маселеси эске алынды. Ош шаардык жарандык коргонуу штабынын чечими менен спорттук жана маданий иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Андыктан быйыл 31 декабрь күнү жылдагыдай майрамдык концерт, жашоочуларга арналган сынактар уюштурулбайт. Өткөн жылкы 2010 жылы ошол жерде Дед Мороздордун конкурстарын өткөзгөнбүз, снегурушкалардын, ошол чычкан жылын, ошо чычкандын образын жараткан конкурстар болгон эле. Быйылкы жылы андай чоң иш-чаралар болбойт. Быйыл жөн эле ошол музыкалар жаңырып, элге келген меймандарга жагымдуу маанай тартылып турат. Быйыл да башталгыч класстар окуучулары жана бала бакчадагы балдар арасында ыр айтуу боюнча сынактар өткөрүлөт. Бирок пандемия шартында санитардык нормаларды сакталып, сынактар онлайн форматта өткөрүлөт. Маалымат иретинде айтсак, Ош шаардык борбордук аянтында орнотулган балаты 25 декабрь күнү кечинде расмий түрдө жандырылат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош шаары.